Аке брат, байығансыз ғой я. Бутқа тұрмадық па. Кока-кола менен печенье жеп. Жақшы, жақшы. Эме өмір бойы ошо Россияда жүрбөйбүз да, туурабы? Кетебиз. Анан сизде бир кандайдыр бир мындай пландар барбы? Барганда бир ишкана ачып, мындай бир элге пайдамды тийгизсем деген эми. Кыргыздын баары эле ушинтип чекеде жүрбөш керек да, ошондойго любой бир мигранттын жүрөгүндө ушундай максат бар да, бир элге жардам кылсам дегенчи. Сизде да барбы ушундай? Кудай буйрса мен барганда деген бизнес ачам да. Бизнес болгондо андай. Караколду билесиң да. Лыжный базар бар да, каприз. Ошого ылайыктуу да. Мен бир коньки тепкенгечи муз аянтчасын ачсам деп атам. Килийген стадиондон да чоң кылыпчы буйрса. Каток. Ошону ачам. Элге кандай пайдасы болот анын, мисалы, жумуш орундары? Элге пайдасы болгон үчүн ачам да. Мен 3 кишини жумуш менен камсыздап атам. 3 кишиними ошо? 3 киши иштейт ошол жерде. Эртеден кечке. Андан сырткары мына Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери бар го. Ошо Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, бутуба селек балдарга, анан 8 айдан ашкан боюнда бар кош бойлуу келиндерге, анан инвалидтерге коньки тебүүнү бекер кылам. Чоң пайда кылат экенсиз.